下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风辙。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来这热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Аны ертең эле тезирээк келинче кылып алып кел. Ошондо гана санабыз тынчыйт. Сен өзүм эмне деп жатасың? Сен кичинекей да жоопкерчилигиң жок да. Ойлонуп айтчы мага. Экөөбүз чынында эле төп келишебизби? Сен өзүң төлгөчүсүң го. Болжоп көрбөйсүңбү? Барчар, мен башкаларды болжой алам. Бирок өзүмдүкүнө келгенде болжой албайм. Ойлоп көрсөм, адам бул өмүрдө эмнени каалайт? Көңүлдүү жашоону каалайт эмеспи? Шыр экөөбүз бир болсок, бактылуу болуп жашай алат элек. Ооба. Экөөң жубай болсоңор, ичип жеп, ойногондон башка эмне бар? Кандай көңүлдүү. Макул. Ал мендик болду. Келдим. Көтөргүлө. Жүрү биринчи сен жакты түшүр. Мына кана. Көтөргүлө, жүргүлө. Биринчи сен жакты түшүргүлө. Бул жагын түшүргүлө. Эмне болуп калды? Кана, көтөргүлө. Көтөргүлө, кана, көтөргүлө. Көтөргүлө, кана. Көтөргүлө. Көтөргүлө, кана, көтөргүлө. Көтөргүлө, кана. Датан! Устат! Кандай жакшы элеби? Шашпаңыз, азыр эле бүтөт. Кана, көтөргүлө, эй. Көтөргүлө. Келгиле. Шау. Жүрү бул жака. Сен жагын түшүр. Сен жакты бул жагына түшүр. Түшүргүлө. Келгиле, кана. Көтөргүлө. Кана, дагы. Карачы. Дагы көтөргүлө. Жумушту көрдүңбү? Антаң. Сага тааныштырып коеюн. Бул кыз курулуш институтуна окууга тапшырган. Биздин байыркы курулуш имаратына практикага келиптир. Бул биздин байыркы курулуш имаратындагы уяң Мантаң. Уяң отряд башчысы болот. Уаң мырза, саламатсызбы? Менин атым Шияужу. Датан! Устат! Бөлүнүп алып биримдикти иштегиле. Тегиз татнакай экен, Бара байлагай. Студент экенин уккан жоксуңбу? Кебетесине карабайсыңбы? Андан үмүтүндөйсүз. Абайлагыла. Токтогула. Баарыңар токтогула. Устат, бир бурчу кертип болуп түшпөй жатат. Бул эмнеси? Алдын ала өлчөгөн жок белеңер. Ооба. Астыңкы жагынан караган кезде эч кандай жарака жок болчу. Материалдан болуп жатса керек. Аябай оор баскандыктан баскан кезде формасын өзгөртүп кетип атпайбы? Канча жарык экен? 3 сантиметрдей. Балтаны алып кел. Ата.
Мындай иштерди мен жазайын. Кандай кылыш деп билесиң бе? Билем. Танага жүрү. Мантаң. Муну жужу жазай алабы? Бул ал жазай турган иш эмес го? Шошуже. Жакшыраак караңыз. Курулуш группасынын башчысы чыгышчылык жумушун жасай баштаптыр. Анын ким экенин карасаңчы. Жозу биздин Мантаң отряд башчысынын ханзадасы. Айтпоого тийиштүү сөз айта турган болсом, татам биздин отряд башчысы менен ушунча жыл жүрсө да жүзүгө жетпейт. Алардын өнөрү атадан атага улана берет. Карачы. Кана эмне болду? Бул жер. Көтөр. Көтөр. Түшүргүлө. Акырын түшүргүлө. Жарайт. Абайла. Макул. Ата! Көңүл буралбай уят болду. Өзүң деле көрдүң го. Такыр бошобой жатабыз. Бул жака практикага келгениңди кабыл алабыз. Мантаң. Шиажу курулуш институтунун студенти. Анын атасы курулуш институтунун профессору Жунгочо жана Батышчаны үйрөнгөн. Анын үстүнө Шиажу өзү биздин байыркы курулуш отрядына келүүнү талап кылды. Чоң кыз. Ушунча көп курулуш турса, ошолорго барбай биздин жерге келгениңе таң калып турамын. Улан отряд башчысы, бул үй-бүлөмдүн таасиринен улам болсо керек. Кичинемден Жунгонун ар түрдүү үй курулуштарына кызыгам. Ошондуктан бул жерге келдим. Оңой эмес го. Булар сыяктуу жаш студенттердин биздин байыркы курулушка кызыгуу тургандар өтө аз. Бирок дагы эле айтар сөз ошол. Сенин биздин отрядка келишиңе кубаныч менен кабыл алабыз. Рахмат, отряд башчысы. Мантаң, мен азыр өлкөдөгү ачылыштан келдим. Бир аз жумуш бар эле, отрядка барып сүйлөшөлү. Макул. Анда отрядка баралы. Биз менен чогуу барасыңбы? Жок, отряд башчысы. Бул жакты карап көрөйүн. Макул. Анда сен карай бер. Жакшы барыңыз. Кетели. Жүз ага, иш баяныңыз абдан жакшы экен. Баарыбыз таң калдык. Татам, сиз жашыл группасынын башчысы болуп туруп, куруу группасынын башчысында боло албадыңыз го? Аяк жегиң келип турабы? Ия. Жок, андай эмес. Кесип дегенде устатыбызда бөлүп карайт экен. Бул өнөрдү алда качан үйрөнгөн? А? Туура, чынында ошондой. Айтпасак да Кароолкананын жумушу чынында биз жасаган эң мыкты жумуш. Керемет эмеспи? Кароолкананын жобосун чыны менен керемет дегенге болот. Аны менен элибиз сыймыктанат. Мына биз сыймыктанабыз. Дани апамдан укканым бар. Апамдын айтуусу боюнча убагында Кароолкананы салган кезде Эмне жалдырап калдың, айтпайсыңбы? Улан, айт дагы. Дани апамдын айтуусуна караганда, убагында Кароолкананы салган кезде Лубан ата акылдуу бир керемет сөз айткан экен. Жүз ага, анда Лубан ата кандай акыл айтканын көпчүлүккө айтып бербейсизби? Айтып бер, айтып берсең. Көпчүлүк айтып бер. Макул, айтып берейин. Мындай экен. Бир күнү падыша түшүндө абдан чоң бир кооз секиче көрүптүр. Ал ойгонгондон кийин колуна калем алып,
кагаз бетине түшүндөгү көргөн чоң секченин сүрөтүн тартып чыгыптыр. Ал тарткан сүрөтүн алып сарайдагы чеберлерге тапшырып, аларга ушул сүрөттү боюнча бекемдиги бурчуна бирдей кылып кароолкана салууну буйрат. Ошондо чеберлер сүрөттү колдоруна алып, ушунча көп бурч, ушунча көп дөбөсү бар экен, муну кантип салабыз деп чочушуптур. Чын эле бул кароолкананын 9 канаты, 18 чокусу, 72 арты бар экен. Ошол кезде бир талмык пайдаланышкан эмес. Муну кантип жасашты болду экен? Шашпа, сөзүмдү ук. Ошондо чеберлер сүрөттү алып баштары абдан катыптыр. Убага келгенче сала албай калса баштар алынмак экен. Бир күнү мындай болуптур. Чеберлер турган үйдүн эшигинин алдына чегиртке сатып бир аксакал чал келиптир. Чеберлер болду эми. Сарсана болгонубузду токтотуп, бир чегиртке сатып алалы деп чечишиптир. Чегирткени сатып алып келгенден кийин чегирткенин кабык терисин көрүп, баары аңырайып калыптыр. Аз да эмес, көп да эмес, туп-туура 9 канат. 18 чокусу, 72 арты бар экен. Бирөө да кем эмес экен. Анан чеберлер ошол чегирткенин кабыгын карап отуруп, ушул кароолкананы салып чыгыптыр. Чынында ушундай экен да. Керемет экен, керемет. Мантаң, сага келдим. Чын эле Алтай арагы го. Жумголуктар Айтканы менен жеңилгенимди мойнума алдым. Бирок чын көңүл менен ыраазы болдум. Аябай мыкты. Билбейсиң да. Жанагы секчени көрө элексиң. Ушундай бир керемет дейсиң. Секче деп айта бересиң. Жаныңды али күнгө чейин бир да жолду көрсөтө элексиң. Ал оңой эле. Арагың ушул жерде турсун. Сени ээрчитип барып көрсөтөйүн. Кийин келип ичебиз. Жүрү анда басалы. Жүрү. Жүрү. Жүрү тез. Кеттик. Birдеме байкадыңбы? Жунгунун илгерки замандагы курулушунун эң маанилүү жери жастыкчы менен чокусу. Лауаң, сенин бул секчеңдин курулушу абдан жакшы экен. Формасы да көркөм экен. Жакшы. Мойнума алдым. Жакшылап үйрөнүп ал, Тигине. Тетиги жерде менин атым жазылган. Абдан жакшы. Лауаң, сен мен көргөн эң керемет Жунгонун илгерки замандагы курулуш жетекчисиң. Сенин тарбиялаган шакирттериң мыкты устаттар. Мойнума алам. Ата. Бүгүн дагы Андрей менен арак иштиңизби? Бүгүн аны акыры мас кылып таштадым. Сиз качан болсо Андрей менен арак ичип тирешип отурасыз. Жигитим. Бүгүн сен балтаны катуураак шилтеп жибердиң. Айта бериңиз. Чынын айтсам, сен үстүндө туруп балта менен катуу уруп, ордунан дал түшүргөндө менен чочуганымды сураба. Эгер дагы күчөй турган болсоң, бардыгы жарылып кетмек болчу.
Sen ali жашсың. Қан санамаңыз ата. Мага убакыт берсеңиз, сиздин өнөрүңүздү мен үйрөнүп алып, кийин лужиге мен ээ болом. Сизге сөз берем. Бетиңизди жер каратпайм. Бул сөзүңдү жактырам. Болду бар, эс ал. Ата, отурсаңыз, сизден бирдеме сурайынчы. Отуруңуз. ШЖЖ ээрчитип келген жанагы студент эмнеге келиптир? Бизге практикага келиптир. Анда аны кайда билесиз? Аны ойлоно элекмин. Ата, мындай кылбайсызбы? Башка группага бөлбөй эле менин группама бөлүңүз. Мен каралашам. Ошондо сиз дагы сарсана болбойсуз. Сенин кандай оюң бар? Жок. Мен сизди ойлоп жатам. Болду, үмүтүңдү үз. Унутуп калдыңбы? Алдыгын студент. Ата. Андай дебеңиз. Сизге эркелем да. Ал студент болсо эмне болупту? Бизге жумушчулар керек. Бул сөзүңдүн жөнү бар экен. Чынымды айтсам убагында мен дагы кайырчы болчумун. Ошондо да Нью апаңды бепелеп туурума кондурдум. Канча да сен менин уулумсуң го? Мурун менин атымды уктуң беле? Албетте. Луңжиден эле укканмын. Биз Бейжиң курулуш тарыхын үйрөнгөн кезибизде атам жана мугалимдерибиз айткан болчу. Мугалимиң менен атаң Луңжинин аңгемесин айткан болушу керек, э? Албетте. Луңжи Бейжиң шаарынын үлүшүн кошкон куруучу. Ал эми сиз болсо белгилүү курулуш чеберисиз. Чынымды айтсам, мен сизден өнөр үйрөнөйүн деп ушул жерге келдим. Лаушы, мунун айткандарын уктуңбу? Мактанып жатасыңбы? Убаңызтат. Андан кийин мага өнөрүңүздү үйрөтүүгө макулсузбу? Мени начар экен деп сөгө көрбөңүз. Үйрөнгүң келсе мен үйрөтөм. Бирок бул кесипти сен майда чүйдөсүнөн баштап үйрөнүшүң керек. Кандай майда чүйдө нерселери бар? Таш, жыгач, балчык, топурак, сырдоо, ар кандай оюларды түшүрүү, негизгиси куруучулук. Шажу, Жузу биздин 3-чү чоң отряд башчысынын уулу. Сен андан үйрөнсөң, жаңылышпайсың. Менин оюмча ал өткөнкү жолу төбөгө чыгып, балта менен уруп кыюуну келтирип оңдогон устат го дейм. Ооба. Жүрү сени ээрчитип барайын. Макул. Жүрү. Койру, болду. Жазабай эле койчу. Сага кандай деп үйрөттүм эле. Ушинтип да жазамак беле. Кайсы жерден ката кетирдиң? Кайсы жерден дейсиңби? Өзүң айтчы. Кыра турган жерди тегиздеп кырдыңбы? Шыбай турган жерин шыбадыңбы? Кече шыбай турган жерди шыбап коюп турсуң. Күнүн эмне дагы ошентип иштеген келип жатабы? Жумушту талашып иштейм деп чала ула иштеп коюп турмун. Чала ула иштедиңби? Сага айтып коеюн. Эми дагы мындай кыла турган болсоң, жазаңды берем. Мага тарынба. Жузе. Оу, Бери кел, сага тааныштырып коеюн. ШЖЖ. Бул биздин жумушка практикага келген Шияу. Жузе. Бул курулуш группа башчысы Вангожу. Уаң группа башчысы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мындан кийин мен сиздин шакиртиңиз болом. Анда сизди Жузу устат деп атасам болобу? Кандай айтсаңыз айта бериңиз. Биздин пиано оорукана башчысы оңчуктоп болуп калды эле, эми умутуп булдуй түшүп кетти. Оорукана башчысы социалисттик коомдун үдүктөнүүгө дити бар экен. Камчылар жагына кет дегени да. Муну кимден уктун? Оорукана башчысы коммунизм менен күдүктөнүппү? Айыптамада ошондой деп жазылыптыр. Билбейсиңер. Ошол күнү оорукана башчысы айткан кезде мен жанында болчумун. Баарын уктум. Ал мындай болду. Оорукана башчысы Лауи ошол күнү кандай материал окуганын билбейм. Коммунизмдин бактыруу келечегин айта баштады. Ошол кезде ал бардык жерде электр шамы, телефон, картошка кошулган уети, ал биякта калсын. Эмне ичип, эмне жегиң келсе ошону жеп, эмне кийгиң келсе ошону кийесиң деди. Ошондо мен бир ооз сөз сурадым. Эгер мен кышта түлкү терисинен тигилген булгар пальто кийсем болобу дедим. Лауи болот, эмнеге болбойт экен деди.
Ал эми оорукана башчысы бул мүмкүн эмес деди. Минтип экөө эрегишип калат деп ойлоп отурмун. Оорукана башчысы такыр болбойт деди. Ал эми Лауи албетте болот деди. Ал кезде кыштактагылардын баары түлкү, доңуз, тоок багышат экен. Ошону менен оорукана башчысы Лауи менен эрегишип калып, ага Лауи, сени мунун коммунизмди бурмалооң деди. Өзүң айтчы, ошондо бул коммунизм менен күдүктөнүүбү? Биздин оорукана башчысынын дарыгерлик өнөрү жогору, партияга ак, аны оңчул топ дейт. Жазыксыз жазгырууга. Менимче ал бирөөнүн куйругун басып алган окшойт. Бирөөлөр оорукана башчысынын ордунда отурууну ойлоп жүрөт. Өзүң айтчы, айткандарың туура чыгар. Эмне болду? Эмне болду? Жо дарыгер, мындай абалда жүргөнүмө бир топ убакыт болду. Эмне жесем да ичим көгөт. Карачы, бутум кээде шишип кетет. Белим дагы ооруйт. Эч нерсе болгон эмесминби? Жеңге, жакшы элесизби? Агаң экөөбүз тең жакшыбыз? Жок, жеңге. Айтайын дегеним, ар айда келип турчу этеккириңиз калыбында эле деп жатам. Уят болсо да айтайын, келбегенине көп убакыт болду. Мен ушул жашымда эле токтоп калабы? Андай эмес. Сиз 40 канча эле жаштасыз. Ага али эрте. Сиз кош бойлуу болуп калыптырсыз. Я. Боюм да бар бекен. Ого. Дагы боюңда бар бекен. Бары сенин айыңдан. Ушунчага чыкканда мүмкүн эмес го. Эмнеге мүмкүн эмес? Жо дарыгер мени текшерип көрдү го. Танио. Ушунча жашка келдик. Бир нече жылдан кийин жузуда келинчек алып келет. Мындай кезде кош бойлуу болуу уят го. Эмнеси уят экен? Азыр жумуш көп. Дагы балалуу болуу убакыт алат. Эмне деген? Бул баланы алдырып салалы дегениңби? Данио, чынымды айтсам бул баланы мен күткөн жокмун. Азыр жуздадай чоң уулум бар, ошого эле ыраазымын. Сен ыраазы болсоң, мен ыраазы эмесмин. Ушул сөзүң үчүн уул болсо да баланы алдырбайм. Эй. Эмне ачууланасың? Сени менен акылдаштым го жөн эле. Эжеке, агай сиздин кош бойлуу экениңизди билгенде кубанып кеткен чыгар. Айтпай эле кой. Ал билгенде эмне дегенин билесиңби? Эмне демек эле? Кубангандан жинди болуп кете жаздаган чыгар. Кубант дейсиңби? Ал жинди болду. Ал биздин жузубуз бар. Ошол жетиштүү болот. Дагы балалуу болсок, убара болобуз дейт. Капырай, мунусу эмес? Сен бул баланы алгың келбесе, мен иштеп бул баланын сөзүн багып алам деп ойлодум. Агай мурдакы курулуш отрядынын башчысы болгондон бери эмгек үлгүсү да болду. Үйдө да, сыртта да абройлуу. Менимче сиздин кыз кезиңиздеги мен дегениңиз узакка барбай турган болду. Ойбой, ошону айтпайсыңбы? Ал азыр мамлекеттин адамы болду. Ал эми мен үй кожойкеси болдум. Өзүң деле айтчы. Мындай жашка келгенде дагы минтип калдым. Жалчаял болдум да калдым. Капырай жеңе. Жо дарыгер, келдиңби? Лио жеке, эмне кылып турасыз? Көк чыпчылайын деп жатам. Жеңе, эртеден бери чарчаган чыгарсыз. Жок, жакшы элем. Жо дарыгер, оңчулдарга каршы күрөш болуп жатат. Сага зыян тийбеген чыгар. Жок. Мен сыяктуулар оңчул болууга тең эмес. Ай жо дарыгер, сенден бир иш сурайын дедим эле. Жанагы биздин шың ооруканага барып текшерил дедим эле. Ошонун жыйынтыгы чыктыбы?
жыйынтыгы чыкты. Мен дагы сизге айтайын деп тургам. Фулай, бул Шыншынга жазып берген дарылар. Ичип көрсүң. Макул, рахмат жоо дарыгер. Ичип көрсүң. Тамагы да болуп жатат. Ушунча узак убакыт болсо калыбына келбей жатат. Эгер жоо дарыгердин айтканы боюнча таптакыр болбой жатса, операция жасап, өпкөсүн алып таштоо керекпи? Операция жасатпайм. Бул иште сенин айтканың эсеп эмес. Бала көтөрө албасам койдум, көтөрбөйм. Бала көтөрбөйм десең эле көтөрбөй каласыңбы? Анда биздин урпагыбыз куруйт да. Жок апа, анын ою андай эмес. Апа, кечке айта бергенде тажабадыңызбы? Сен тажасаң мен да тажадым. Мунун баары өзүңдүн мурунку иштериңдин кесепети. Мен эмне кылыптырмын? Ким бала көтөрө албаса, ошонун иши. Жок апа. Жок, Фулай. Баарын жасадың го. Чыкканыма 2 күн болбой жатып, дагы баштады. Бул үйдө мен кантип турам? Апа, суранам азыраак сүйлөңүзчү. Эмне? Ошондо, бул үй бирөөдө мен сүйлөгөнгө укугум жокпу? Болду. Урушпагыла. Илио эжеке. Шыншыңдын ден соолугунун мындай болушунун себеби бар. Уланын Чаушиянга жардамдашып, АКШ чапкынчыларына каршы туруп, алдыңкы чебинде жүргөн менен байланышы бар болуш керек. Ойлоп көрсөңөр, Чаушиян ушундай суук жер, өзгөчө кышында, нөлдөн төмөн 10 градус суук болот. Аялдарды коюп, эркектердин өзү буга чыдабайт. Күндүн суугунан ызгаар өтүп, суук тийгендиктен көптөгөн аялдар кайтып келгенден кийин оор даражадагы аялдар оорусуна чалдыккан. Ошондуктан Шыншың мамлекетибизди коргоо үчүн ушундай чоң курмандыкка барып отурат. Ооба. Сиз маалыматтар иш башкармасынын кадрысыз. Бул абалды түшүнүшүңүз керек. Мындан кийин Шыншыңды уруша бербеңиз. Ошондо. Мени сүйлөтпөйсүңөрбү? Анда биздин үй бүлөнүн тукуму куруйбу? Ким айтат? Бүгүн мен жоопкерчилик менен Шыншыңдын оорусун дарыласа болот деп айта алам. Эмне дейсиң? Анын оорусун айып турга болот экен. Жоо дарыгер, кайра айтыңызчы. Оорусун айып турга болобу? Дагы бир жолу айталайм. Шашпастан убагында дарысын ичсин. Анын чарчоосуна жол бербегиле. Сенин ага жазып берген дарылардын пайдасы барбы? Албетте. Мен жунгочо, батышча дарыгерликти бириктирип, аялдар оорусун дарылап келем. Келиниңизди дарылабай турууга ишенимим бар. Көп жыл дарыгер болгонум үчүн бул ишти мен мойнума алайын. Анда сага чоң рахмат. Жоо дарыгер, рахмат сизге, рахмат. Рахмат айтсаңчы. Рахмат айтсаңчы. Жоо дарыгер, рахмат сизге. Жок, эч нерсе эмес. Шыңшың рахмат айтпай эле койгула. Жолдоштор, алдыңкы жылдардагы оңчулдарга каршы согуш аркылуу ооруканабызды бир аз тазалап алдык эле. Карапайым букаралар, бул жолку козголуштун зарылдыгы эмнеде деш ыктымал. Ушул жагдайдан карасак, биздин оорукананын маселеси барган сайын көбөйүп барат. Жоо дарыгер, сөз сүйлөйсүңбү? Кечириңиз. Сыртка чыгып келейинчи. Бара бер. Жолдоштор, бул жолку оңчулдарга каршы согуш биздин партия менен мамлекетибиздин келечеги менен тагдырына байланышы чоң. Уаң устат. Açılış ayıqdadı. Şoji, meni izlediniz mi? Жоо дарыгер, отур. Бүгүн сени чакырганым бир жумушту аныктап берсең дедим эле. Муну окучу.
Дарыгердин айтуусу боюнча оорукана башчысын оңшул деп чыгарып, ал эзелтеден социализмди күнөөлүк көргөн эмес, бирөөлөр ага кастык кылып жатат дейт. Жо дарыгер, сенден сурайын. Бул сөздөрдү чын эле сен айттыңбы? Мен айткам. Жок. Жо дарыгер, капа болбо. Мындай сөздү айткан адамдар көп. Эгер бул абал чын болсо, анда эч нерсе эмес. Сенден башка жумушум жок. Өз жумушуңду жасай бер. Бара бер. Макул. Эй, дагы курма жеп отурган эмнең? Апам эмнени жасап берсе ошону жейм. Болбойт. Мен алар эмесмин. Бүгүн кечинде мен сени ашкана алып барып конок кылайын. Болдан да, карабай жей берейин. Шиажу, бул жубарын биктер күндө сени тажата берет. Аларды калтырып бүгүн жумуштан кийин мени менен барып кино көр. Лю Баудын хикаясы аттуу кино болуп жатат. Эмне деп жатасың? Шиажу мени менен бирге кечинде киного барганга макулдашып койду. Эй, ким сени менен макулдашып коюптур? Азыр деле макул десең кеч эмес. Менте отура берсең, баарынан куржалак каласың. Бул жугары эмнектер? Тажатты го. Эмне деген тентектер? Жигитке эле ошондой болот. Кыздар мындайды жактырышат. Кебетеңе карачы. Бул жагына мен сага амал үйрөтөйүн. Ал эми студентканы болсо чет элче баалайлы бул жолу. Сиңдим, Шиншин бул дарыларды ичкенде пайдасы бар бекен? Ким билсин. Айтор жоо дарыгердин айтуусу боюнча бул ооруну шашпай айыктырууга болот дейт. Көптөн бери байкашымча, сен жоо дарыгерге ийбалуу болуп калыптырсың. Сен чынында кереги тийгенде карап, кереги тийбесе карабай калат экенсиң. Эмне болуптур? Сизге айтып коеюнчу эжеке. Эгер ал биздин Шиншиңди балалуу болуп албай атканда айыктырып, мен небере сүйө алсам, ага кезиккен сайын таазим этип, үйүн тазалап, кир кийимдерин сасык байпагына чейин жууп берер элем. Ишенесизби? Капырай, анын кийимин жууганга сен ыраазы болсоң, ал ыраазы боло коет бекен? Ал эмнеге ыраазы болбойт экен? Өзү болсо кызматынан келип эле үйүндө камалып отурат. Баарынан биринчи өзү эле сүйүнөт. Чынын айтканда ага убал. Мен эгер анын үйүн тазалап, кийимдерин жууп берсем, ал ичинен жыргап калар. Мен да байкадым, сиңдим. Аны сырттан жактырбаганың менен иштен баягыдан бери эле ойлоп жүргөн чыгарсың. Туурабы? Эмнеге антип жатасыз? Эмне болду? Чынында ошондой чыгар. Мойнуңа албайсың да. Коюңузчу. Жоо дарыгер келдиңдер. Экөөңүздөр тең бар экенсиздер го. Лио эжеке, дары кайнатып жатасызбы? Жан кайнаттым. Бул дарынын жыты жакшы эмес сыяктуу. Дарын алып келиңизчи, мен көрөйүн. Тура тур, мен алып келейин. Жоо дарыгер. Бир ооз ашык сөз айтайын. Эгер капа болбосоң, сен ушул жашка келгенче эмнеге али никең жок? Же эмне өмүр бою жалгыз өтөсүңбү? Жеңге, аны эмнеге сурай калдыңыз? Сага кам көргөнүм го. Ушунча жылдан бери көнүп калыптырмын.
Көрүңүзчү. Туура эле бекен? Бул дарыларды кайдан сатып алдыңыз? Көчө четиндеги дарыканадан алгам. Бул дары туура эмес. Эң жакшысы төңүрең таңдан барып алыңыз. Дары алыш үчүн ошончо алыска барам. Албетте. Болбосо мындай болсун. Мен эртең жумуш менен ошол жерге барам, мен ала келейин. Анда жакшы болду. Рахмат сизге. Мен тиемдесинен тартынасыз. Жумушуңузду жасай бериңиз. Макул. Жоо дарыгер, сен үчүн дары алып келейин деди. Сенин жумушуңду өз үй бүлөсүнүн жумушундай көрүп жүрөт. Ал дайыма көкүрөгүн кагып жүрсө, талап койгондон уялат экенмин. Мунун туура болду. Ай, мантаң баягы деле келди эле. Жуз эмдигиче келе элекпи? Жузу устат, мени музыка кечесине алып баруу оюңузга кантип келди? Сендей студенттер көркөм өнөрүн жактырышат. Менимче музыка кечин сен сөзсүз жакшы көрүп угасың. Сен дагы көркөм өнөр дегенди билет экенсиң го? Албетте билем. Анын үстүнө атам да айткан болчу. Атаң айттыбы? Анда сурайынчы. Сен музыканы жакшы көрүп угасыңбы? Менби? Болот, Айтор. Болот дейсиңби? Анда жана уктап калган ким? Өзүң деле көрдүң го. Бүгүн жумушту иштеп чарчап өлөйүн дедим. Сен уксаң болду. Албетте угам. Анын үстүнө бул музыка кеченин билетин алуу оңой эмес экенин билем. Бирок сен уктап калып, көрө албай калганың жаман эле болду. Мени музыка кечине чакырганыңа рахмат. Макул анда. Эртеңки жолукканча. Караңгы болуп кетти. Мен сени жеткизип коеюн. Болду, алды жакта бекет бар. Анын үстүнө жолубуз бир эмес. Эртең жолугабыз да. Анда эртең жолугабыз. Бул эмне дегениң? Эмнелеген акмак баласың? Сага не десем болор экен? Лауа музыканы ушундай жакшы көрүп угат. Мен сага жалынып жүрүп бир билет алып берсем, бул келесе барып театрга уктап калдыр. Сиз деле уктап калмаксыз. Антпейм эле. Сага караганда уктабайт болчумун. Кичинемде музыканы жакшы көрөм. Музыканы жакшы көрөсүңбү? Сеники барабандын добушун угуу эле го. Кандай болбосун, ошол кезде уктоого болбой турганын билем. Шияужу өзү кетип калганына караганда сени жактырбаган окшойт. Ойбой, болду. Жузунун түрү бул болсо. Ага студентке сөз айт дейсиң. Кантип болсун? Мунун аны кыйнаганың го. Бул сөзүң мага жаккан жок. Бүзүн жызык эмне болуп тур? Өң десең өңү, өнөр десе өнөрү бар. Студенттен кем эмес. Ойбой, болду. Сени менен сөз талашпайын. Жузу, бул ишти көңүлүңө алба. Болсо болду, болбосо жөн кой. Жөн кой дегениң эмне? Сага айтып коеюн, бул иш сөзсүз болот. Жузудан сен өтөсүң да. Албетте кабатырмын. Данио, сен көрбөгөндөн кийин билбейсиң да, ал кыз ушундай татынакай. Макул. Сен аны жактырып калган окшойсуң. Чынында жактырып калдым. Эгер ал бизге келин болсо, кандай сонун болмак. Жүзү билем. Бийиктикке жетүү оңой эмес, бирок отряддагылардын баары сенин Шияужуга көз салып жүргөнүңдү билет. Күлкүгө калбашыбыз керек. Бетимди жер каратпа. Бетиңизди жер каратайын дебейм. Шияужу абдан башкача кыз экен. Сизге чынымды айтайын. Ар жолу аны менен жолукканда абдан толкундум. Эмнеге толкунданасың? Алдагы кейпиңе караганда үмүт жок сыяктуу. Ал кызды тууруңа кондурам десең, анда өткүр болушуң керек. Кантип өткүр болот? Сен анын устатысың. Ал сенин шакиртиң. Такыр көңүлүнө караба. Жумушка салып аябашың керек. Анын текебердигин жоготушуң керек.
ошентсем болобу? Ай балам, сен билбейсиң, аялдардын баары ошондойду жактырат. Эй, Жок. Аялдарды аяган сайын ал сени көзгө илбей калат. Эртең бар да. Ага, кирпич таштып кой. Эме? Кирпич таштанбы? Эмне болду? Жаның ачып кеттиби? Эгер мунун жыйынтыгы болбой турган болсо, мен сага мурдумду туура кесип берейин. Макул. Дыңжаң тоғыз үйгө кат келди. Кимге келиптир? Жок, кимге келиптир? Кайдан келген экен? Нанжинден. Ал өзү барбы? Ал үйдө жок, мага бере бер. Макул. Жо дарыгер. Элежеке. Дайыма ушундай кеч келесиң. Дагы жыйналыш болдубу? Ооруканабыздын оңчулдарга каршы күрөшү али аяктаган жок. Күндө жыйын кылып, үйрөнүү болуп жатат. Мен ишиңиз бар беле? Сага кат келиптир. Кана, кат кайда? Мага беричи. Качан келди? Түштөн кийин келген. Карасам, Нанжиңден келиптир. Тыңчуголуктуңдан келген окшойт. Кымен? Мен өкмөт тарабынан расмий бошотулуп, кеңчилик менен бир жайлуу бүтүшүнө ээ болдум. Азыр эркиндик алдым. Биз тез арада жолугушубуз керек. Анча ойлонгудай. Катта эмне жазылыптыр?